гана ырчылар чыккан эмес. Биз тобунан көңүл жаскан далай-далай таланттар чыккан. Сиздердин алдыңыздарга жарпыңыздарды жазган. Куудул десем куудул. Сүймөнчүлүккө ээ болгон, жакшы көргөн инилерибиздин бири, биз тобунун бири, Жеки Чандын полчаны Жакут Сыдыков! Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аябай кубанычтабыз. Ушул биз тобунун 20 жылдык кечесинде жолугуп атабыз. Алгач айылдан, нарындан келгенде ушул мурда электроника магнитофондорго коюп алып, биз тобу менен сыймыктанып, бийлеп, дискотека кылчу элек. Анан шаарга келгенде ушул биз тобуна келип кошулуп калдым. Ошентип менин жашоом жомок айланды. Өзүм баягы кыялдан жүргөндөр менен арасында туруп алып, гитара кармап, башка кылып концерт алып барып жүрчү элем. Биз тобунун 20 жылдык чыгармачылыгында 3 жылына менин тиешем бар. Ошондуктан урматтуу туугандар, ошол биз тобу менин эң алгачкы мектебим эле. Бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эмесе, урматтуу туугандар, мага деле бир жакшы кол чаап койсоңуздар, мен дагы ушулардын баласымын. Рахмат, биз тобу менен гастролдоп жүргөндө, бардыгыбыз бойдок, көз жүрөктөр ойнок, кыздарга вообще бирөөбүз дагы тойбойт дегендей тема эле. Ана каттар укмуш келет эле. Бактияр аракеттер деп кургап эле каттарды үйүп алып, ар кимисин окуса, мага да кат келер экенсен, мага бири да кат келген жок. Канча иштедим, бүт Бактияр аке келет, карасаң эле, мен окуйм да бай каттарды. Мен окуйм, бирок мага жок да. Бактияр аке, сиз самый красивый сулуу жигит экенсиз, аялыңыз барбы? Мен сизге тийгим келип атат деп. Доғырынғандар бар эле. Кожо Акматка келет эле. Кожо Акмат, сен дагы самый лучший красавчик жигит экенсиң. Сен бир кашык сууга кошуп ичип ийсе, ох, кайф деп айланай. Ошентип жүрүп биз тобунан Бактияр аке мени узатты. Сен эми өзүнчө куудул болсоң жарашчыдай болуп калдың. Куудул болуп чыкты деле. Куудул болом деп келсем, куудулдарда Рахман Разыков деген куудул бар экен, билесиздер. Канчалаган куудулдар конкурсун уюштурду, бардыгына барып катыштым, бир дагы жол байга берген жок. Постоянно өзүнүн балдарына, шакирттерине бере берет. Жакында эле Жалал Абад шаарында барганда, дагы барсам, бүт куудулдар барган экен, шелпейип мен да бардым. Көнүп калгам да утулуп жүрүп. Барсам, Рахман аке менен Абдулдаке жюри болуп отуруп алыптыр. Анан Рахман акеге барып сүйлөшүп коюн деп, элден аралап барып, Рахман аке, бир дагы жол байга берген жоксуңар, Жалал Абадтын эли меймандос келесиңер, бир жол узатып койгула, эми байга берип десем, арманыңды мага айтпай, Манасқа айт де. Манас Бердибековго. Кояктан тоомойланай. Айтса айтам деп, өзүмдүн номерим келгенде сахнага чыктым дагы, Манас Бердибеков аяштама арманымды айтып атканымды сиздерге айтып берейин. Бул арман 13 жашар баланын арманы эмес. Адашып албагыла. Серьезныйраак болгула кичине. Бул деген 33 жашар баланын арманы. Эмесе ук коюңуздар. Атам нарындан келген балаңдын кабылан айткан саламын. Канча жыл мурун өтсөң да көзүмдөн учуп караның. Өзүң жок бир да конкурстан ачылбай койду кабагым. Атам жок болуп жюриде, ата ар дайым өтпөй каламын. Ата ар дайым өтпөй каламын. Калыстар ишти оңдойбу, калың эл мени колдойбу. Финалга чыксам сүйүнүп, беймоу фигурам чыгып толбойбу. Бишкектен алган баш байге, билесиз Тынар торгойду. Тырнактай Жакут балаңды, ата Тынарча көрсөң болбойбу. Ата Тынарча көрсөң болбойбу. Бийликти жакшы көргөнүн, Жамбылдын күчүн көрбөдүм. Президенттик шайлоодон тизмесин дагы көргөмүн. Жамбылга окшош бир адам, билесиз мурда келгенин. Москвага качып жок болду, ата ошондон